Takva insandын sıfattарын bilip alsak, oşol Allah Taala aytkандай, sizlerдин эң bir takvаңар мага жакынырааксыңар. Takvaçılıktın da darajасы болот. Бирөө биринчи тепкичинде болушу мүмкүн. Бирөө дагы biraz takvaçılık көбүрөөк болуп, экинчи тепки, үчүнчү тепкичке ушунчалык жакындап пайгамбарлар менен кошуналык даражага чейин жетиши мүмкүн. Эми таквачылык кандай болуш керек? Кандай инсанды муттакин, таква инсан деп билишибиз керек. Ошону сиз менен биз билип, ошол нерсеге аракет кылсак, иншалла кыяматта өкүнбөйт экенбиз. Алла Таала Ал-Имран сүрөсүнүн 133 аятыдан 136 аятына чейин мындай дейт. Силер Алла Тааланын кечиримине шашылгыла. Жана Алла Тааланын жаннатына шашылгыла. Асман менен жерди тиреп ушунчалык чоң болгон Алла Тааланын жаннатына шашылгыла дейт. Бул дүйнөдөгү мансапка эмес, бул дүйнөдөгү байлыктарга эмес, же башка жактарга сапар кылууга шашылбастан, Алла Тааланын кечиримине жана Алла Тааланын бейишине шашылгыла. Уайддат лил муттакин. Ушул бейиш, ушул кечиримдүүлүк бул таква инсандар үчүн гана дайындалган. Таква инсандар үчүн гана даярдалган деп Алла Таала айтып жатат. Эми таква инсан кандай болуш керек? Сиз менен биз таквабызбы, таква эмессизби? Ошону билишибиз керек. Таква инсандардын белгилери боюнча Алла Таала ушул аяттан кийинки аятта эмне дейт? Таква инсандар ушундай колунда бар кезинде садака кылат. Колуңузда байлык турат, ал байлыкка муктаж эмессиз, ошол учурда сиз келип Алла жолдо нафака кылсаңыз, бул таквачылыктын белгиси. Андан кийин ушунчалык кыйынчылык учурунда, колуңузда жок учурунда дагы садака кылсаңыз, бул таквачылыгыңыздын белгиси экен. Таква инсандын белгиси ушундай, колунда бар кезинде дагы, колунда жок кыйынчылык учурунда дагы башка бир муктаж адамды көрсө, жардам бере алсаңыз, алхамдулилла, менде таквачылык сыпат бар экен десеңиз жарашат. Бере албасаңыз, анда айтыңыз, иншалла мен таквачылыкка жете элек экенмин, жеткенге аракет кылайын деп күн-түн дуа кылалы. Көкүрөк кагып, мактанып, бейиш меники деп 2 рекет намазыбыз менен сыймыктанып кетпейли. Андан кийинки муттакин, таква инсандардын ахлагы кандай? Вал кадиминал гайз. Ачуусу келип, газабы келип, ушунчалык нерв болуп калган учурда, ошол газабыны, ачуусуну басып өчүргөн инсандар бул таква инсандар. Андан кийинки таква инсандын сыпаты кандай болуш керек? Ол афина аниннас, инсандарды кечире билиш керек. Башка инсандар, мүмкүн сиз өзүңүздүн ачууңузду жеңдиңиз, бирок башка бир тууганыңыз сизге ачуулук кылып, сизге бир катачылыктар кетирип коюшу мүмкүн. Таква инсан болсоңуз, ошол учурда жанагы башка бир тууганыңыздын катасын кечирип койгонуңуз дагы бул таквачылыктын белгиси болот. Андан кийин Алла Таала эмне дейт? Валлаху юхиббул мухсинин. Алла Таала мухсин, ихсан кылуучу инсандарды сүйөт деп ушул аятты аяктайт. Ихсан дегенде биринчиден сиз жанагы газап келгенде, ачуулуңуз келгенде, ачуулуңузду басасыз. Андан кийин алар сизге катачылык кылган болсо, ошол катачылыкты кечирип салып, андан кийин ошол сизге жамандык кылып, катачылык кылган инсанга жакшылык кылат экенбиз. Ислам дини ушундай дин. Кээ бирөөлөр кечирет, кечирдим сени деп коюп, бирок жанагы мамилени үзүп коет ошол инсан менен. Бирок Алла Таала эмне дейт? Жок, ошондой инсандар менен кайра сен таква инсан болсоң, ошондой туура эмес инсандар менен мамиле кылып, анын жүрөгүнү жумшартып, кайра динге тарткының дейт. Андан кийин ушул аяттан кийинки аятта Алла Таала дагы эле болсо, ошол муттакин, таква инсандардын сыпаттарын айтат. Таква инсандар ушундай бир жаман амалды аткарып койгон учурда, өздөрүнө зулум кылган учурда, алар Алла Тааланы дароо эстейт. Алла Тааланы дароо зикир кылышат. Адам баласы болгондон кийин сөзсүздө катачылык болот. Пайгамбарларда да дагы анча-мынча кичинекей катачылыктар болгон. Сиз менен бизде толтура катачылык болот. Ошон үчүн Алла Таала таква инсан болсоң дагы үмүтүңдү үзбөгүң, анча-мынча да ката кетип каласың дейт. Ката кетебиз,
Бирок ошол ката кеткен учурда андан кийин катачылыкты мойнубузга алып, Алла Тааланы эстеп, өздөрүнүн күнөөлөрүнө истигфар кылышат таква инсандар. Күнөөлөрдү эч ким кечирбейт, бир гана Алла Таала гана кечирет деп Алла Таала айтып жатат. Бирок ошол кылган катаңызды дагы, кылган күнөөңүздү дагы дайыма ысрар кылып, дайым ошол күнөөнү улам аткарбасаңыз, ошондо ошол күнөө кечирилет. Бир күнөөнү аткардыңыз, бир тобаны кылып коюп, кайра экинчи жолу дагы ошол күнөөнү аткарсаңыз, кайра тоба, кайра аткарып, кайра тоба кыла берсеңиз, бул нерсени Алла Таала эмне кечирбейм дейт. Өзүңүз билип турасыз, ошол нерсе күнөө, ошол нерсе жаман иш экенин билип туруп, ошол ишти улам кылсаңыз, кичинекей күнөө болсо дагы, ошол кичинекей күнөөңүз бар дайыма кылган себептен ал чоң күнөөгө айланып кетет. Ошондуктан тооба кылгандан кийин ошол нерсени кайра кайталабашыбыз керек. Ошондо таква инсан болот экенбиз. Андан кийинки аятта ошол инсандардын белеги, сыйлыгы Алла Тааладан болгон кечиримдүүлүк жана жаннат, ушундай жаннат, анын астынан ушундай дарыялар, деңиздер агып жаткан жана ошол дарыя бейиште түбөлүк болуучу инсандар ушулар дейт. Вани мажру амилин, ушундай амал кылуучу инсандардын соогу кандай жакшы деп Алла Таала сөзүбүзгө баяндап жатат.